Жақшы үйретиптир. Анча деле эмес. Так, ошондо улуту деген жерин эмне деп жазайын? Мен азыр Алишер Науайдын ырын окуган жокмун, а? Менем сен кимдин ырын окуганын мен каяктан билейин? Кыргыз дедим, азыр кыргыз деп жазсам. Кыргыз деп жазамынбы? Айланан кыргыз деп жазасыз да. Болду, ошону эле айтып кой да, кыргыз деп жазасыз деп эле кой, болду. Түшүндүм. Кыргыз деп жазышым үчүн сен өкмөткө 20 000 сом акча беришиң керек да. Билесиңби? Кыргыз болгон келбей калат кой эле, айне. Өкмөткө 20 000 сом төлөп кыргыз бол. Коюңчу, мында бола турган нерсени айтсаңыз кичине. Не, 20 000 жок кыргызсыңбы? 20 000 бар ғой, просто атам бербейт да. Атам жаман ичитар. Өзүң табышың керек да. Коюң башка варианттарын карап көрүңүзчү. Ушунча жыл чогуу жашаган адам катары. Мындан кийин дагы башка жерде бетме бет келип каларбыз эми. Кийин көрүшкөндө дагы мындай ысык болуп кичине бейнем адам катары кең. Так, мындай кылайлычы анда. 10 000 сом акча бер. Онча эмеле кыргыз эмес деп жазып берип койбойм анда. Не эле уруп калгансыз айлана эли. Эми элестетиң улутуң ким десе, онча эмеле кыргыз эмес. Коңжа боло турган нерсени айтсаңыз, онча эмеле кыргыз эмес. 10 000 сом. Онча эмеле кыргыз. Уккан кулакка деле уятты. Онча эмеле кыргыз. Онча эмеле. Вообще-то мен ушу мага туура келет экен өзүчү. Онча эмеле кыргыз эмес, а? Мен ам өзү жокту ойлонуп каламан да, мен кыргызмамы, кыргызмасмамы депчи. Ошунаныма сурайм, мен кыргызмамы десем, кыргызсан дейди. Гапиңе жооп бере салмысың, эле өзүкө дейди. Мана шу гапларды өзүм ажетта сиз менен өзү халк ойлойт өзү, да. Nima deyapsan oğlum? Ya başta aylandırıp arkamda söz menen söyley vermechey. Sağa koşulup tilim erchip ketip kalıp atat. Ya aylan.